Түз эле айдайын деп жатасыз. Siz kimdi birinci ötkөрүшүңүз керек? Азыр бул жерди карасаңыздар, мына кесилиш экени көрсөтүлүп атат. Анан кесилиште 4 жолдо 4 унаа токтоп турат. Оң тарапта белгини карасаңыздар, кандай белги? Уступи дорога, жол бер деген белги. Демек сиздер экинчи даражалуу жолдо турганыңарды билдирип атат. Анын ылдый жагында табличканы карасаңыздар, негизги жолдун багытын көргөзүп атат. Негизги жол азыр мына оң тараптагы ак унаа тараптан чыгып, автобус жакка кетиптир. Демек автобус менен оң тараптагы ак унаа негизги жолдо экен. Ал эми силер жана сол тараптагы мотоцикл экинчи даражалуу жолдо. Ошондо сиз азыр түз айдайын деп жатканда кимге жол беришиңиз керек, кимди өткөрүшүңүз керек дегенде азыркы кезде мына эки негизги жолдо турган автобус менен оң тараптагы жеңил унаага жол бересиңер. Ал эми сол тараптагы мотоциклгечи? Жок, ага жол бербейсиңер, себеби ал сол тараптан келип атат. Ошондо кимдерге жол берет экенсиңер? Автобусту жана жеңил унааны өткөрүшүңүз керек болуп калат. Ошондо автобусту жана жеңил унааны деген жооп тура болот. Ушул жоопту белгилейбиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтүү аябай кыйын болуп жаткан болсо, кайра барып жадаган болсоңуздар, анда менде платный онлайн курс бар. Үйдө эле отуруп даярдансаңыздар болот. Мен онлайн курсумда окугандардан азыркы кезде 670тен ашык окуучум өз күчү менен өтүштү. Сиздер да өтөсүздөр. Ал үчүн менин ошо профилим астында WhatsApp группанын ссылкасы коюлду. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, мен онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.